Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер. 2-3 күндөн бери коомчулуктун көйгөйүн бушайман кылган Темирязев районундагы Бодрость банясынын тегерегинде болуп атат. Тилекке каршы жанагындай мыкачылык менен биздин мекендештерди сабап, омон тараптан, собор тараптан ушундай бир абдан жаман окуя болду. Эми ошо боюнча азыр биздин өзүбүздүн объективдүү, субъективдүү оюбузду айтып коелу. Бул жерде биринчи айтып кетчү нерсе 10-нан 11-не чейин ошол эки окуя болду. Биринчи орус тараптын орусча айтканда претензиясы бул ошол банянын ээлери ошол парковканы көп таксист мекендештер барып, анан кийин жергиликтүү элдер дагы машинесин коеюн десе дагы орун жок, машинеден чыгайын десе дагы орун жок. Ошол себеп болуп, ошонун негизинде бир нече местный жительдерден жалоп түшүп, ошонун негизинде текшерүү болду деп атышат. Андан тышкары ошол баняда иштеген чет элдик жарандар, алардын ичинде азыр кыргызстандыктар жана өзбекстандыктар да иштептир деп айтылып атат. Аны дагы биз тактайбыз. Ошо миграциялык жаатында документтери туура эмес болгондуктан, үчүнчүдөн болсо ар бир ошол келген кардардан, баняга келген кардарлардан налог төлөбөстөн акчаны наличка алыш экен деп ошондой да сөздөр чыгып атат. Эми бул орус тараптын айткан сөздөрү. Кыргыз тарап эмне кылып атат? Бүгүн дүйшөмбү күнү 14 апрелде Кыргызстандагы Россиянын элчисин Сергей Вакумду биздин тышкы иштер министрлигине чакырды. Ал жерде зам министр Алмаз Имангазиев ал кишиге нота тапсырды. Нота деген бул сөгүш, кыргызча айтканда сөгүштүү болсо, ошол Россия Федерациясынын бийлигине жеткирип койгула деп тапшырды. Эми ал нота бул эң күчтүү дипломатиялык тилде айтканда бул сөгүш болуп жарыяланат. Эмнеге биздин жарандар менен ушундай болду? Эмнеге жанагы жерде зомбулукка, урууга ким уруксаат берди? Же болбосо жашынакай эле кирип документин текшерсе болмок деген ошондой сөздөр болуп атат. Бүгүн элчиликке дагы ошол жабыркагандар барышты. Тилекке каршы 4 барыптыр, бирок арыз жазбайбыз дешиптир. Арызы жазса жакшы болмок. Эми элчилик жана материалдарын баарын топтоп туруп, башкы прокуратурага кат жөнөтүп атат. Ошо башкы прокуратураны ошол факты боюнча текшерип бергиле деп. Буга чейин Кыргыз Республикасынын депутаты Жанар Акаев дагы өзүнүн Facebook баракчасына бул жөнүндө чыгарып, жогорку трибунадан дагы бул сөздөр айтылды. Эмнеге ошо биздин жарандар Евразия экономикалык бирикменин өкүлү болгондон кийин, өнөктөш стратегиялык чоң өнөк болгондон кийин мындай басынтууга кабылып калды деген дагы ушундай сөгүш болду. Эми тилекке каршы жана жабыркагандар бирөөсү дагы арыз жазбайбыз деп атат. Жабыркагалардын ичинен 4 чын эле документтери туура эмес экен. Тилекке каршы алар Сахаров аркылуу выдворение, депортация болуп кетти. Калгандарына болсо административдик укук бузуу деген берене менен азыр административдик штраф төлөнүп туруп, ошондой учурга кабылып калды. Эми элчилик азыр бүт документтерин топтоп туруп башкы прокуратурага кайрылгандан кийин бул иш дагы көпкө чейин созулат. Бирок орус тараптан же болбосо айрым ошол орус тараптын өкүлдөрүнөн бул келе жаткан 9 май 80 жылдык улуу ата мекендик согуштун 80 жылдыгына президенттер келет. Ошонун алдына болгон провокация деген дагы бир ошондой сөздөр болуп атат. Эми бул жагын убакыт көрсөтөт, көрүп туралы. Анан кийин жанагы баняны ачкан биздин жарандар, эмнегедир биздин ишкер мекендештер көп эле өзүнүн ресурстарын, өзүнүн акчаларын кайра эле ошо кыргыздарга ориентировалган бизнес ачканга сала берет. Мисалы үчүн Россия Федерациясынын Москва шаарында алсак 400 миңден ашык кыргыз бар, 400 эле миң. Москва жергесинин өзүндө башка улуттардын баарын алып келгенде Москва, Московский область кошкондо 20 миллион калк бар. Ошо эмнегедир ошо бизнести биз 20 миллион калкка ориентир албай эле, орустарга тиешелүү бизнес ачпай эле, ошо кыргыздарга тиешелүү эле бизнес ачып беребиз. Эмнеге азербайжандарга окшоп, армяндарга окшоп биз чоң бизнес ача албайбыз, башка улуттарга бизнес ача албайбыз. Себептен аң сезимди
чоңойтуп, ошол бизнести ошол эле акча кетет. Орустарга ачып койсок, мисалы үчүн, орустар келтирип, андан көрө акчасын ошо кыргыздарга төлөп кеткендей болсун. Бул жаатынан Армян диаспорасы, Азербайжан диаспорасы абдан акылдуулук менен иштешип, ар бир бизнес ачса дагы, магазин ачса дагы армянга тиешелүү кылып ачпайт, өзүнүн жердешине тиешелүү кылып ачпайт, өзүнүн жердешине эсеп албайт. Бул башка улуттардын акчасын алганга аракет кылат. Ошол үчүн көп ишкер мекендештерди учурдан пайдаланып дагы кайрыла кетейин. Чоң бизнес ачканда ошол эле акча менен башка чоң рынокко ориентировалып туруп, башка чоң рыноктун акчасын чөнтөгүбүзгө тартканга аракет кылыш керек мекендештер. Эми бул жаатынан көрөбүз, Кудай буйруса, жыйынтыгы кандай болот. Бирок чоң сигнал кетти. Ошо сигналдын аркасынан дагы бир жеңилдиктер Кудай буйруса болот. Себеп деген бул чоң сигнал болду, президенттин деңгээлине чейин жетти. Сак саламатта болуңуздар. Силер менен Кубанычбек Осмонбеков, Кыргыз диаспора кеңеши. Көрүшкөнчө. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жетиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет.